Таңкы регион сиздер менен кызматыңыздарда мен Жазгүл, ошондой эле кесиптешим Самара Мамбаева. Кутмандуу таңыңыздар менен. Кутмандуу таң барыңыздарга. Бүгүн кайрадан түз эфирдебиз. Дүйшөмбөдөн жумага чейин саат 8-тен 9-га чейин 1 саатта сиздер менен кызыктуу маектер болмокчу. Бүгүн 11 сентябрь. 11 сентябрда окумуштуулар мындай изилдешиптир. Эмне пайдалуу, эмне пайдалсыз деген темада. Бүгүн ошондой теманын биринде биз биринчи бөлүмдү тандайбыз. Эмне пайдалуу? Эмне пайдалуу дегенде биздин таңкы коногубуз бар. Таң эрте келген биздин студиябызга сиздер менен жакшы бир кеңештерди берип кетмекчи. Ал пайдалуу кеңештердин бири деп эсептейт. Ошондой эле бүгүнкү күнгө шаршемби даталуу күндөрдү эстей турган болсок, дал ушул күнү 1935-жылы айтылуу кыргыз режиссеру Төлөмүш Океев төрөлгөн күн экен. Андан сырткары дүйнө жүзүндөгү окуялардан ала турган болсок, Эстонияда 1988-жылы улуттук тил күнү кабыл алынган күн экен. Мени менен тең экен. Мына ушундай кадырман теле көрүүчүлөр, коңур күздө мына ушундай кырман толгон учурда Таңкы регион телеканалы сиздердин маанайыңыздарды көтөрүп, пайдалуу кеңештерди берип, ошол эле учурда ден соолукка туура кам көрүү боюнча дагы кеп кеңештерин айтып, атайын конокторду да чакырганбыз. Демек, бизден алыстабай биз менен бирге чогулуп туруңуздар. Ооба. Таң эрте келген коногубуз бар. Сиздер менен тааныштырып кетели. Таң уйкусунан ойгонуп, бизге жакшы бир кеңешин берейин деп келген таңкы коногубуз. Саламатсызбы жеке, кандай келип алдыңыз? Сиздер менен жалпы журт менен саламдашып кетсек. Саламатсыздарбы? Сиздерде Кутман таң. Кыргыз элиме салам айтам. Баарыңыздарды сиздер менен бизди байланыштырып турган сиздерге чоң рахмат. Кадырман теле көрүүчүлөр, бүгүнкү конок ким деп билбей жатсаңыздар, же болбосо кандай конок таң эрте келди Таңкы регион телеканалына деп жаткан болсоңуз, анда бүгүн бизге конокто биздин ден соолугубузга кам көргөн, ошол эле учурда ооруну алдын алууга бүгүн бизге таң эрте өзүнүн кеп кеңешин бере турган вирудотерапевт, ошондой эле акушер Муслима Кадырматова бүгүн бизде конокто. Кош келипсиз биздин студияга. Кандай келип алдыңыз таң эрте? Рахмат, кош болдук, жакшы, сонун келдик. Мына ушул вирудотерапияда канча жылдан бери иштеп келе жатасыз? Өзү негизи вирудотерапия деген өзү эмне? Герудотерапия жаатында 11 жылдан бери кызмат кылып келем. Кудайыма шүгүр. Герудотерапия негизи расмий түрдө медицинада кабыл алынган. Буну медайымдарыбыз окуйт биринчи семестрде. Бул сүйлүк курттун шилекейиндеги ферменттери менен иштөө. Сүйлүк курттун шилекейиндеги ферменттери бул адамдын организмине өтө чоң таасири бар, жакшы натыйжа көрсөтөт. Ошондо бул сүйлүктү кандай кылып колдоносуздар? Медицинада билет атасы ошо кандайча окумуштуулар изилдеп чыкты беле ошондо пайдасы бар деп. Окумуштуулар изилдеп чыккан, бүгүнкү күнгө чейин дагы деле изилденүүдө. Бул сүйлүктүн шилекейиндеги бул тиштер болот, тиштердин арасында ферменттер болот. Бул ферменттер 120-130га чейин. Мындайча айтканда, аптекадан биз 130-120 таблетканы ичкен болсок, биз ооруп калабыз. Ал эми булда бир эле моментте ошончо эле 130-120 дарыны алабыз. Бир эле учурда шишикке дагы, давленияга дагы, иммунитетти дагы көтөрөт. Бир эле учурда көптөгөн оорулардан арылсак болот. Бүгүн сизди чакырганыбыздын дагы негизги себеби бар. Анткени мезгил алмашып атат. Күз келди, демек мезгил алмашканда кайсыл бир оорулар күчөп же козгошу мүмкүн да. Анан ушул күздө биздин организмибизде кандай өзгөрүүлөр болот, кайсыл оорулар козгоп күч алат, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Күзүндө көбүнчөсү албетте бизде гормондук өзгөрүүлөр болгондугуна байланыштуу кээ бир учурларда обострение бериши мүмкүн. Жүрөк кан тамыр ооруларында, нерв системасында проблемасы боло турган болсо, психикалык жактан, ашказанында язвалар, ашказан оорусу менен ооругандар көбүнчөсү муундар менен, сөөк муун ооруларында көп, анан особенно көбүнчөсү күздө гайморит козгойт. Анан грипп менен көп ооруйбуз. Анан көбүнчөсү нымдуулук болот да, нымдуулук болгондо, жер үйдө жашагандар особенно көбүнчөсү плесень болуп кетет го, мындай көктөп, ошол учурда дагы ал жерде грибок жашайт да. Анан грибок менен биз дем алабыз. Үйдү часто мындай эме аба алмаштырып туруш керек, ошол жерлерге көбүрөөк маани бериш керек. Анан ал менен дем алганда балдарда дагы аллергический пневмония, аллергический бронхит, аллергиялык жөтөлдөр ошодон көп болот дагы. Анан ал баланын иммунитетин түшүрүп, температура көтөрүлүп, ар кандай өнөкөт оорулар менен ооруп калышы мүмкүн вирусту. Ошол себептен күзүндө ушундай оорулар козголуп турат. Ошону астына алыш үчүн кандай кеңешти айтып кетесиз?
астын алыш үчүн негизи жүрөк кан тамыр оорулары менен ооругандар көбүнчөсү мен жардам бере турган, мисалы үчүн инсульт, прединсультный состояние деп коет, инсульттун алдын алуучу, кан басымы көтөрүлүп атканда көбүнчөсү таблетка ичип жакшы жардам бербей калган учурларда хиджама алса болот. Тиешелүү кандын составында тромбтор көбөйүп кетет да, ошол нерсени сыртка чыгарып салыш керек, шлактарды. Анан адам өзүнө жакшы сезип калат. Бир топ убакытка чейин 2-3-4 жылга чейин жакшы жүрө беришет да. Бул инсульттун алдын алат. Ал нерсени биз кылбай койсок, хиджаманы же болбосо сүлүк койдурбай койсок, биз кандайдыр бир жакынкы убакыттарда инсульттук абалга келип калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн инсульттук абалдан алыш үчүн мына азыркы күзгү мезгилде жүрөк кан тамыр оорулары козгойт да. Сезон ушунуку да, ошону алдын алып коюшубуз керек. Көбүнчөсү гайморит боло турган болсо, эми гайморит козгогон учуру да сүлүк курт коюла турган болсо 1-2 күндө эле жакшы болуп калат да. Ушинтип алдын алсак болот. Анан иммунитетти жакшы көтөрүш керек грипп болбош үчүн. Мен айтат элем баягы бүгүнкү күндө биз балдарга дары бериштен да коркуп калышат, көбүнчөсү аллергия болушат, анан көбүнчөсү баягы дары десе антибиотик деп. Азыр бүгүнкү күндө ошо аптекаларда деле сатылат, спирулина деген таблетка бар, атайын балдарга берилет. Бир эле учурда паразиттерди, грибокторду, вирустардын оболочкаласын өлтүрөт. Анан бир эле учурда балдарга белок дагы берет, еще балдардын иммунитетин да көтөрөт. Анын составында кальций, магний, селен, железо канына көтөрөт. Ошону балдарды берип, алдына бронхиттен, пневмониядан алдын алса болот. Демек спирулина, ал кичинекей балдар үчүн элеби же чоңдор дагы ичсе болобу, анан дагы биздин ден соолугубузга кандай пайдасы бар, кайсы учурларда анан дагы кантип ичиш керек дегендей да. Спирулина негизи деңиздин астында өскөн балдырлардан жасалат да. Анан баягы жер бетиндеги экологияга караганда деңиздин асты таза болот. Себеби биз экологияда эмне каналы жер семирткечтерди беребиз, селитра беребиз, ар кандай Кытайдын дарыларын берип атпайбызбы бүгүнкү күндө. Кайра эле ошол өсүмдүктү өзүбүз жеп атабыз да. Жердин астында балдырлар эч кандай химикат менен же болбосо эч кандай эме албайт, семирткеч албай эле алар өздөрү ошол спирулина деген деңиздин фильтри да тазалап турат. Бунун составы жана жогоруда айтып өткөндөй белок бар бунун составында. Анан вирусту, особенно жаш балдардын ичиндеги вирустарды өлтүрө турган антипаразиттардын свойствосы бар, еще одновременно эле эмен берет. Буну чоңдор да ичсе болот, балдар да ичсе болот. Эми аптекаларга карайт, дарыканаларда балдарга бере турган спирулина болот, чоңдордуку. Бир күндө 4 таблетка ичсе болот. Буну врачтын көзөмөлүсүз эле ичсе болот, анткени буну суперфуд деп коет. Баягы вегетариандар эт жебейт го, белокту, ошолор жейт көбүнчөсү. Диета менен жүргөндөр, спорт менен машыккандар сөзсүз ошол таблетканы жеп жүрүшөт. Анткени бул одновременно эле белокту, эттин дагы азыгын берип турат. Ошол себептен иммунитет аябай көтөрүлүп жүрөт. Чоң адамдар үчүн дагы, жаш балдар үчүн дагы өтө пайдалуу. Анан кийин бул спирулинаны көбүнчө ичип жүргөндө баягы кожный заболевание менен ооруп атпайбы? Экзема, псориаз, ушулордун дагы вирустарын өлтүрүп берет да. Көп убакытка чейин ичсе, ошолордон деле арылып калат. Сурооңуз барбы? Суроом бар. Ошондо жанагы сиз айтып аткан дарыны врачтын көзөмөлүсү жок эле өзүбүз алып ичсек болот турбайбы да? Бул кошумча, бул витамин. Витамин. Бирок ошо бир эле таблеткада антипаразитарный да свойствону аткарат да бул. БАДы деп коебуз го, тамакка кошумча, ошондой болобу? Тамакка кошумча витаминдер болуп эсептелет. Кичинекей балдардан чоң кишилерге чейин ченемдүү бөлүк менен ичиш керек да ошондо. Албетте, эми салмагына жараша. Салмагына жараша 4-5 таблетка ичип койсо натуралдуу, 100%, 100% натуралдуу деген жазуусу болсо, анда жаш балдарга да берсе болот. 6 айдан жогору. Негизи биз мен байкап калам, көпчүлүк учурда ушинтип оорунун алдын албайбыз, даярданбайбыз. Анан ооруп калган учурда айгайлап кайсыл дарыгерге барсам экен деп, анан дарыгерди издеп жөнөйбүз да, ага чейин. Сиз айткандай, ушуну ичип жүргүлө дедиңиз, ичиш керек экен деп эле угуп коебуз, дагы кулактан ары кетип калат да көпчүлүк учурда. Анан мисалы сиз азыр муну айткан себебим жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алыш керек дедиңиз да. Хиджама жасап дедиңиз. Анан сүлүк менен негизи, сүлүк курт менен кайсыл ооруларды дарылайт? Анан бул менин оюмча табигый жол менен дарылоого кирсе керек, Ооба. Туура айтасыз, табигый жол менен дарылоо.
Азыр көбүнчөсү баарыбыз эле табигый жол менен дарыланууга качып калбадыкпы акыркы убактардачы. Анткени бул сүлүктүн шилекейиндеги дарысы, сүлүктүн өзү биз мындай карапайым элде айтпайбы, сүлүк деген канды соруп алат, анан биз жакшы болуп калабыз депчи. Жок, бул андай эмес. Бул сүлүктүн өзүнүн шилекейинде дарылар болот. Ошол дарылар биздин каныбыздын составына киргенде эле, бизди тиштегенде эле ал өзүнүн дарысын чачат. Ал каныбыздын составына киргенде эле бул баягы былжырчак болуп жабышып калган тромбдорду баардыгын эритип жай-жайына койгондо адам өзүн аябай жакшы, көзүнүн көрүүсү жакшы болот, башынын ооруганы жакшы болот, давлениясы жогору болгон болсо түшөт. Аны эми албетте өзүнүн өнөкөт оорулары болсо, бөйрөк оорулары болсо, бут оорулары болсо, давлениясы өтө низкий болсо, эми ченемдүү түрдө давлениясына, кан басымына жана салмагына жараша иммунитетин баягы көргөндө осмотрда көрүнөт эми ар бир адамдын иммунитети, ошого жараша коюп берилет. Бул негизи өтө кеңири масштабта колдонулат. Бул гинекологияда дагы өтө жакшы жардам берет. Анткени бүгүнкү күндө аялдардын гормондук бузулуусу күчөп, особенно көбүнчө баягы жаш үй бүлөлөрдө тукумсуздук менен көп чыгарып катышпайбы? Азыр мурда статистика боюнча ар бир 5-чи, 4-чү үй бүлөдө тукумсуздук болсо, азыр ар бир 2-чи үй бүлөдө ошондой балалуу боло албай атабыз деген жалоптар менен келет. Бул эркек жактан дагы, аялдык бесплодия дагы болушу мүмкүн. Ошол учурда жакшы эмесин көрсөтөт. Сиз акушерсиз дагы бул темага өтө токшойбуз. Негизи ошол гинекологиялык кайсыл ооруларда, эми тагыраак сурайын эми, бир эле тукумсуздукта жардам береби же дагы кайсыл оорунун түрлөрүндө жардам берет, же курс лечения канча болот дегендей, чындап эле жыйынтык болобу же мындай билбейм. Кээ бир адамдар сүлүк менен дарыласа деп дагы ишенбей калышы мүмкүн да. Анан жыйынтык болобу, чындап эле сиз азыр тукумсуздукта жардам берет дедиңиз, анан сиздин практикаңызда канчалык деңгээлде ушул сүлүк менен дарылоонун натыйжасында баягы балалуу болгон үй бүлөлөр бар дегендей. Абдан бүгүнкү күнгө элдерге керектүү суроону бердиңиз. Анткени бул сүлүктүн шилекейиндеги дарысы, сүлүк, гормондук, адамда гормон чыгарып бере турган органдар бар. Ички селекция деп коет бизде. Калкансымал бези, көкүрөк бези, уйку бези жана энелик бездер болот. Булар бизге бала жасап берүүчү гормон бөлүп чыгарып берет да. Ошол гормондорду өзүнүн тонкий болсо, же болбосо өтө высокий боло турган болсо, жогору боло турган болсо, ошолорду нормага келтирип берет. Көбүнчө айымдардын айызы туура эмес келип баштайт. Бүгүнкү күндө 19-25 жаштагылар дагы айызы туура эмес келип, ар кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Айымдарда бүгүнкү күндө семирип толуп кетип атпайбы? Ошонун бирден бир себеби дагы гормондук бузулуудан келип чыгат. Эми гормондук бузулуу деген аны тиешелүү эндокринный система, калкан безче менен да иштешибиз керек. Калкан безчеге да сүлүк коюлат, көкүрөк бездерине, уйку бездерине, андан сырткары гинекологиялык жактан. Анткени мени мындай врачтар түшүнсө керек, кээ бир окуган көп, бул жөнүндө маалыматы бар гинекологдор деле айтып калышат. Как врач катары мен буну одобрять этем депчи. Анткени бул гинекология спектринде өтө кеңири колдонулат. Гормондорду анан восстановление кылганда, анан кийин баягындай бизде көбүнчөсү азыр детский матка болуп атпайбы? Матка өзүнүн катып калат кээ бир учурда, кан айланбай калат. Ошол учурда матка өспөй калышы мүмкүн. Ошол учурларда бул өстүрүп бергенге ошол жердеги иштеп аткан системаны, нерв клеткалардын бүт бардыгын, гормондорду кайра калыбына келтирген мезгилде бала болуу мүмкүнчүлүгү сөзсүз түрдө болот. Анан кийин эми албетте биз эч ким азыр эч кимге гарантия бербейт. Эми адам ден соолугунан көз каранды. Канчалык деңгээлде бат кабыл алса, ошончолук деңгээлде бат кабылына келет. Анан гинекологиялык ооруларда климакс учурунда, андан сырткары дагы көбүнчөсү бандай бизде жел кабыз деп коет да, анан ичи көп шамалдап калса, сисит болгон учурда, анан кээ бир учурда УЗИ дагы, анализден дагы чыкпаган оорулар кездешип калат да. Сайгалашып, иштери ооруп, табарсыктар ооруган мезгилде сүлүк койсо дагы бат жардам берет. Жакшы болуп калышат. Бул сүлүктү багасыздарбы же бир жактан сатып келесиздерби? Кандай жол менен? Же бир сүлүктү бир колдогондон экинчи жолу колдонсо болобу?
Бул сүлүктөр негизи мен шашып атып унутуп калыптырмын. Булардын сертификаты менен келет. Бул чет өлкөдөн алынат. Атайын буну Кыргызстанга кирип келе жатканда, анткени биз сүлүк менен иштеген үчүн көп маалыматтарга ээ болуп өзүбүз дагы иштешип калдык да. Буга ошол таможнядан өткөндө дагы растаможка кылынып, буну түшүрүш үчүн дагы канча налогдор төлөнөт, канча деген эмгек кетет. Буну башка жактан сатып келинет. Бул одноразовый болот. Бул бир эле жолу адамга бир эле жолу колдонулат. Бүгүнкү күндө көп жолу колдонгон андай эме жок. Оору жугат, Кыргызстанда жугушу мүмкүн. Анткени оору жугушу албетте табигый түрдө. Бирок азыр мен ойлойм да, көпчүлүгүн эле ушинтип жооп берем, азыр бирөөнү тазалап, анан обработка кылып, анан кийин андай заман эмес. Азыр кыйынчылыкты сүйбөй калган заманда. Анан бул деген одноразовый болуш керек, сөзсүз түрдө одноразовый болуш керек. Бунун барганда деле сертификатын сурап коюш керек. Сертификаты барбы? Одноразовый деген өзүнүн сертификаты менен келет. Бир адамдан бир адамга колдонулбайт. Булар экинчи адамга колдонулганда деле бунун пайдасы жок. Анткени өзүнүн шилекейи бизге чачып койду да бир адамгачы. Аны экинчи адамга колдонгондо деле ал курсагын эле тойгузуп, оору жугузбаса, анын эч кандай пайдасы жок. Анткени бунун шилекейиндеги дарылары бир жылда топтолот. Иштетип койду да, эми аны бир жылда топтош керек да. Муну кайра койгондун пайдасы жок. Анан сөзүңүздө бөйрөк ооруларына деген дагы сөз болду. Анан негизи сүлүк куртту койгондо ар бир оорунун өзүнүн точкасы болобу? Анан ошол жөнүндө айтып беребизби? Кантип коесуздар дегендей да. Гиродотерапияда негизи өтө өзүнүн точкалары менен иштеш керек бул да. Өзүнүн окуусу болот гиродотерапиянын, өзүнүн изилденип чыккан атайын профессорлордун китептери болот, врачебный китептер, ошолор менен пайдаланып, кайсы учурда коюла турган точкалар дагы бар. Кээ бир адамдарга коюлбай турган учурлар дагы кездешет. Албетте ал учурлар сөз каралат. Дагы кайсыл ооруларда мисалы колдонот? Мен билишимче, биз баягы көпчүлүк учурда буту колубуз ооруганда мазь сүртүп эле анан ошо буту колубузга дей беребиз, бирок ички организмден болот, ал өттөн, боордон болушу мүмкүн дегенди көп угам да. Чындап эле ошондойбу? Анан ошо буту кол ооруганга дагы сүлүк дагы жардам береби? Себеби мен өзүм билем, күз башталганда менин дагы бутум ооруп баштайт кээ бир учурдачы. Анан ошол ички организмди тазалаш керекпи? Ошол жөнүндө айтып беребизби? Сүлүктүн шилекейиндеги дарысы бул сөзсүз түрдө муун ооруларына да жакшы жардам көрсөтө алат. Анткени эмне үчүн десе, бизде көзгө көрүнбөгөн багы секретный потенциал деп коет. Биздин организмибизде кан тамырдан сырткарыдагы үчүнчү жагыбыз бар да. Бул биздин лимфа суюктугу деп коет, лимфа бездери деп коет. Көзүндө дагы ошо лимфа суюктугу жайжылып калат. Жайжылып калгандан анткени лимфа бул безче болот да. Биз тамагыбыз ооруп калганда, бирөөдөн жиркенгенге бул эмелерибиз, колдугубуздун астына, тамагыбыздын астына бездер чөчүп калып атпайбы? Ошол бездер да. Ал бездер ошол кан тамырдын жанында жайгашат. Ошол кан тамырга эмне азык келсе, ошол менен азыктанат аларчы. Ошон үчүн биз дагы сөзсүз түрдө ден соолукту кароодо, муун ооруларына деги эле биздин бардык ооруларыбызда сөзсүз түрдө жеп аткан тамагыбызга байланыштуу болот. Жеп аткан тамакса өтө күчтүү тамактарды, камыр тамактарды, жашылча жемиштерди көп колдонбой койсок, анда ошол лимфа канга эмне азык келсе, ошол менен азыктанат дагы, лимфа көтөрүп алып, клеткаларга таркатып келет. Кээ бир учурда клетка лимфатический сосуд өзү да ооруп калат да. Ошол учурда бул өлгөн клеткаларды, вирустарды, шлактарды, токсиндердин бүт баарын сыртка боор, бөйрөк табарсы аркылуу сыртка алып чыгып кетет лимфа. Кээ бир учурда лимфа жай агып калат да. Ошол лимфаны бул жай агып калган лимфага өтө жакшы. Өзүнүн точкалары албетте киндикке коюла турган болсо, табарыска, дагы боорго өзүнүн точкалары бар, ошол жерге коюла турган болсо, ошол лимфаны дагы тазалап берет. Натыйжасында лимфа барып канды тазалайт. Канды тазалаганда ар кандай түшүнүксүз оорулардан, өнөкөт оорулардан дагы арылса болот да. Бунун пайдасы өтө чоң. Анан көпчүлүк дарыгерлер бизге айтып калат, эми бардык оорунун түпкү себеби биздин денебизге кайсыл бир нерсенин, витаминдин же жетишпегендигинен болуп чыгат деп. Анан йод жетишпейт деп сайрап эле айтып келатат дарыгерлер. Анан дагы деле жакшы түшүнбөй келе жатабыз. Ошо йод организмге жетишпегенде кайсыл оорулар менен ооруйбуз, кантип алдын алышыбыз керек, кантип дарыланышыбыз керек, эмне кылышыбыз керек өзү?
Жана мен башта айткандай, айымдардын тукумсуздук учурунда дагы эндокринный система калкан бесчиси менен иштейбиз дедик. Бүгүнкү күндө жаңылбасам негизи 60-70% Кыргызстанда йод жетишсиз өлкөдө жашаганыбызга байланыштуу айымдардын дагы өспүрүм кырактагы балдардын дагы оорусу аябай күчөгөн учурда, анткени бизге йод жетпеген мезгилде жүрөгү сайгалашып ооруп калышы мүмкүн. Анда биз кардиологко барабыз, көкүрөгүбүз оорушу мүмкүн. Анда биз маммологко барабыз. Маммология гинекологияга бирдеп жибериши мүмкүн. Анан айыбыз нормада келбейт, киста, миома деген оорулар менен ооруп беребиз. Чачыбыз бат-бат түшүп баштайт, резко чачыбыз агарып кетет, чачтар прям куюлуу эле түшүп баштайт. Эске тутум аябай начарлап кетет, иммунитет түшөт. Алык уруп, нес басып, шаалдырап, эч нерсе кылгысы келбей, улам кайра жаткысы келип, иммунитет төмөндөп, ушулардын бүт бардыгы йодко байланыштуу. Биз көп йодко маани бербейбиз негизи. Йод жөнүндө эми анча-мынча кызыгып билгендер гана маалыматка ээ болбосо, йодко такыр көп маани бербегендиги үчүн балдарыбыз көбүнчө эске тутуму начар болгондо дагы мектепте дагы начар окушат. Жакшы ыр жаттай албай калышат. Анткени эске тутуму начар. Өнөкөт оорулар менен көп ооруп калышы мүмкүн. Эми йоддун биздин организмге тийгизген таасири көбүнчөсү жаш балдарда, айымдарда, эркектерде дагы йод жетпегенде тукумсуздук акыбалга алып келет. Эркектерде дагы йод жетпеген үчүн жаш балдарыбызда дагы ар кандай психикалык оорулар келип чыгышы мүмкүн. Эмоциональный состояние бузулуп кетет. Баат кыжырданып, урушуп кетип, мурда андай өнөкөт эмеси жок болсо, кийин эле ошол нерсе пайда болуп баштайт да. Бирөөнү урушкан болсо сөзсүз ошонун үстүнөн жеңип чыгыш керек. Бул эмоциональный состояние дагы йодко түздөн түз байланыштуу. Биз йод организмге жетиштүүбү, жетиштүү эмеспи, буну эндокринологдун барып көзөмөлүндө сөзсүз түрдө анализдер тапшырат тиешелүү, ошого жараша берет. Эгерде сизде йод көрсөткүчү бизде ошо сиздики норма деген болсо дагы биз барып йодду кошумча ичишибиз керек. Анткени биз йод жетишсиз өлкөдө жашагандыгы себебине байланыштуу. Бизде мисалы 6 көрсөткүчү болсо 4-3 көрсөткүчү норма деп берилген болсо Кыргызстан, бул Кыргызстан үчүн да. Ал эми Японияда 18 көрсөткүчүн көрсөтмөйчү алар жумушка да калбайт. Эмне үчүн десе, алар йод көп өлкөдө жашайт. Анткени бизде ошол нормада деген учурда деле биз ооруйбуз, йод жетишсиздиги менен ооруйбуз, жабыркайбыз, симптомдор болот, тамандары көбүнчө айымдарды байкасаңыздар, таманы согончо постоянно жарылып жүрөт. Бул дагы ошол йод жетишсиздигинен кабар берет. Бул симптомдору да. Эми анализден көпчүлүк учурдан норма чыгышы мүмкүн. Бирок мен жогоруда айтып өткөн чачы түшкөн, иммунитет түшкөн, толуп кеткен айымдар көбүнчөсү. Гормондук системасы, гормональный нарушениясы бар айымдардын көбүнчөсү булардын бүт барына йод жетпейт. Анан йод жетпеген учурда дагы йод жетишсизден улам, мисалы үчүн 10 жыл жүрдү, истощение йоду аябай организм йодко ачка калып калган мезгилде организм өзүнө антитела вырабатывать этип чыгарып берет да. Ошол антитела менен күрөшүп калат. Йод ичкенге болбойт. Эгерде ал адамга йод иче турган болсо, ал адамдын организми кайра тескери иштеп башташы мүмкүн. Анткени организм кыйналып калгандыгынан адамдын иммунитети өзүнө каршы жашап калат да. Ошол себептен ал менен иштешибизге туура келип калат. Действительно йод жетпеген болсо, анда йод берсек бат результат көрсөтүп берет да. Азыр сиз ошо йоддун жетишсиздигинен, анан спирулинанын жетишсиздигинен кандай оорулар биздин денебизде, организмде кандай көйгөйлөр болот экенин айтып бердиңиз. Анан биз баракалуу эле аптекадан, дарыканадан дары алып ичкенден азыр кооптонобуз, коркобуз. Анан ошо сизге барып, консультация алып, алсак болобу дегенде, анан ошол жака барсак болот. Анткени айтып кетсеңиз, мен мисалы дарыканага барып эле дары алып иче албайм. Анан йод жетишпейт экенде эле чуркап бара албайбыз дегендей да. Албетте консультация алсаңыздар болот, онлайн консультация, офлайн консультация алсаңыздар болот. Биздин иштеген дарегибиз Кулиева 20, жана мен өзүм телефонумда бул жака калтырып кетем. Ошол менен байланышса болот. Албетте консультация берет. Жана социалдык тармактарда дагы, Инстаграмда деле, ТикТокто деле Муслима Кадырматова деп кирсе, ошол жерде дагы йод боюнча, бесплодия боюнча, сүйлүк боюнча кеңири маалыматтар бар. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлүп, таңкы регионго келип, мына ушундай биздин ден соолугубузга туура кам көрүү боюнча кеп кеңешиңизди, анан кайсыл бир ооруларды алдын алуу боюнча өзүңүздүн кеңешиңизди бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Анан
ооруп кыйналып барган адамдардын баарын маанайын көтөрүп, алардын оорулардан арылтып жүрө бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто гирудотерапевт, ошондой эле акушер Муслима Кадырматова болду. Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бизден алыстабай биз менен чогуу бирге болуп турсаңыздар, бизде сонун коногубуз бар кесиптеш. Күтүп турасыздар.